Кече жакында социалдык тармактан жана массалык маалымат каражаттары аркылуу Алмаз Шаршеновдун уулу Сейитбек Атамбаев СДПК партиясы аркылуу СДПК партиясын дагы бириктирип дагы күчтөндүрөрүн жана шайлоого барар жөнүндө айтты. Мындан келди ошол шайлоого каттап жатканда СДПК партиясын Алмаз Шаршеновдуку деп катталабы же сиздики деп катталабы? Ошодо кимгер барбай каласыңар шайлоого? Эми сиз мен сыйлаган, мен урматтаган мыкты журналисттериңиздесиз. Анан сиз билесиз, Минюста аерде Атамбаев деп катталган эмес, Атамбаевдин СДПКсы деп, же болбосо Абдрахмановдун СДПКсы деп катталган эмес. Минюста бир эле СДПК деп турат. Социал-демократическая партия Кыргызстан деп катталып турат. Мына ошо каттоодо бир эле СДПК. Ошондуктан шайлоого бир эле СДПК чыгат. Ошондуктан биз бүгүнкү мен айтып атпайбы, мен Ирина Карамушкина менен, өткөндө жанакы Луис аялы келгенде мен айтпадымбы? Мен Ирина Карамушкина менен, же болбосо Атамбаевчилер менен мен талаша турган эчтекем жок, аласа берем жок. Партиянын ичиндеги разногласия бар, бул болуш керек деп. Алардын каршы башка партияларда да бар. Ошондуктан биз бир эле партия болуп чыгабыз. Ал эми жанакы Атамбаевдин айткан балдары тиги ошол эле Сейит, мен аларды тааныйм, алар эч качан мурда Атамбаевдин убагында мындай партияга киришкен эмес болчу, саясатка аралашкан эмес, алар мындай өздөрү мындай жакшы тарбия көргөн балдар, мен аларды мындай индей катары мен аларды сыйлайм. Анан мен ойлойм, эртедир кечтир мына бул таарынычпы, же эмне өтөт деп ойлойм. Анан партияга мындай партиянын ичинде ынтымак болуш керек. Да, плюрализм мнение болуш керек. Атамбаевдин убагындай диктат болбош керек. Плюрализм мнение болуш керек. Мен ойлойм, эртедир кечтир мына бул биз мындай ажырымды биз ойлойбуз. Мына азыр жергиликтүү 12 апрелде жергиликтүү шайлоо болот. 5 шаарда жана 25 айыл өкмөттөрүндө болот. Сиздер катышасыздар? Биз катышабыз, ошондо биз экзамен тапшырабыз. Бул биздин жогорку кеңештин астында боло турган экзамен болот да. Ошол мындан келди Сагын мырза, мына бүгүнкү ошол коомчулукту кызыктырган 3 суроого тең жооп бердиңиз. Бул биринчиси бийлик сизди кидайт этти деп жана өзүңүз жогоруда айткандай тескери сыртын салды, бийлик сизге сыртын салды деген нерседе дагы күмөн жок экен. Экинчиси СДПК партия менен Сейит Атамбаев барабы же сиз барабызбы деген нерсеге дагы мыйзам чегинде жооп бердиңиз. Мыйзам боюнча сиз барышыңыз керек экен, сиз катталгандан кийин. Ал эми бүгүн СДПК партиясында катталып туруп, бирок элге жакшы билине элек, мүмкүн дагы көбүрөөк аты чыга элек Биримдик партиясы менен бараткан силердин мүчөлөрүңөр жөнүндө да өз пикириңизди айтып кеттиңиз. Маегиңизге чоң рахмат. Мен ойлойм, бул деген шайлоонун башталышы эле, жаңы эле сүйлөшүп жатабыз ал жөнүндө. Дагы мындан ары силерди колдоочулар жана көрүүчүлөр болсо, партия жөнүндө кененирээк маалымат берип турасызбы деп. Сизге рахмат. Мен аябай ыраазы болуп калдым. Себеби айтпайм, биз жанакы массалык маалымат жактан уттуруп атабыз депчи. Анан сиз өзүңүз ушул чакырып, мындай курч соолого жооп берип кой деп чакырганыңызга сизге рахмат. Мен сизге да ийгилик каалайм. Рахмат сизге дагы. Биз эл эмнеге кызыкса, коомчулуктун көйгөйү, коомчулукту кызыктырган эмне болсо, ким болбосун ар дайым чакырып, эфирден берип турганга даярбыз. Дагы бир жолу рахмат сизге. Рахмат.